Бардояга көз көрүп өтө таң калдым. Бул Орто Азияда жок көчөт плантация дегенди жеринен көрүп эми таң калдык. Миң укканча бир көргөн жакшы дейт. Бардояга бул жеринде комментарий берип коюңуз эми. Айдаркенде Жаңкоргондобуз. Бул ошол бизде агро саякатыбызды коштоп жүргөн ошо агроном инженер Манас Парманович Саматовдун ата конушу, то есть туулган жери өскөн ошол Жаңкоргон айылы. Ошол киши мынакей баягы образцовый деп коет, баягы интенсивный сад деп ушуну уюштуруптур. Бул жерде мынакей сары алмалар, кызыл алмалар жалпы 2,5 гектар экен. Бүт моундай баягы тамчылатуу менен суугандырылып, то есть сууга коюлуптур. Капельное орошение депчи. Мына байкасаңыздар бир дагы чөп жок. Башка чөп көбөрөк жердин күчүн алат деп, алманын өсүшүнө таасир кылат деп 2,5 гектардан эми бул келечекте мындай чоңоюп өсүп берсе 100 тоннадан 150 тоннага чейин алма берет деген өздөрүнүн бир пландары бар экен. Негизи көз жетет, эми мынчалык бакты мен чындап айтканда эч жерден көрүлөт болчу Кыргызстанда. Мен да таң калдым эми. Булар 2 жылдык көчөттөр, 2-нчи жылы мөмө байлаптыр. Кийинки жылга масса болот дейт. Арыбаңыздар туугандар, Күн желеси каналы агро саякатта 4-күнү күнү. Биз Айдаркен шаарына жакынкы Жаңкоргон айылында жайгашкан көчөт плантация, көчөт бактуу угуп сиздерге пайдалуу маалыматтарды алып берели деп Саматов Зулпкарагабыздын жаңы түзүлгөн ушундай көчөт багына келип жеттик. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандай? Келгиле жигиттер. Келдик. Келген экенсиңер. Биз сизди алыстан угуп келдик. Жакшы, рахмат. Өтө жакшы, көпчүлүк үлгү боло ала турган, көпчүлүктү сутанда турган көчөт бак жасаган дейт. Эми ушул көчөт бактын тажрыйбасы, таржымалы боюнча өзүңүз кененирээк маалымат берсеңиз, анткени биз бул сфера боюнча анча маалыматыбыз болбогондуктан сөз эркиндигин көпчүлүк бөлүгүн сизге беребиз. Макул. Мен айтып берейин. Бул көчөт 2019-жылы тигилген, Турциядан алып келинген 106 подвоюндагы көчөт, сорту Red Chief. Анан 10дон бириге чаңдаштыруу иретинде Golden Rangers, Golden Delicious деп коет. Ошону тиккенбиз. 10дон бириге 10 Red Chief тигилип, бириге сары мынанда көрүнүп турат. Сары Golden тигилген, чаңдаштыруусу ошол зарыл экен. Ошондо 106 подвой болду. Быйыл 3-жыл болду. Тагыраагы кайсы жылы тигилген? 19-жылы майда тигилген. 2019 май. 2019 майда тигилген. Быйылкы жылда мына мөмө байлап баштады. Биринчи жылдан эле бирекин баштады. Мына Red Chief сортундагы узунча бизче кара кочкул деп коет экен. Биз адатча кара кочкул деп коебуз. Red Chief ушундай түстө болот экен. Анан мунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсем, мунун тамыр кондициясы өзүнчө сөз кыла турган нерсе. Ал бул чачы тамыр болот экен, мачковатый болуп туруп. Мунун өзгөчөлүгү инвитро тамыр. Инвитро тамыр дегенде бул мына мөмөсү бир 20-30 жыл жашаган болсо дарак, ошондой калыптанып калат. Ушундай кызыл бойдон, кочкул бойдон өсө берет экен. Кээ бир семен подвойлордун өзү 3 түрү болот. Семени подвой, инвитро подвой, анан Клипбаум деген итальянский подвойлор бар. Бул Турциядан келинген көчөт. Муну биз асырап карап атабыз. Канча гектар эми бул жер азыр? Бул 2,5 гектар чамасында. Муну кесүү эрте жаздан кесебиз. Анан жашыл кесүүлөр болот. Жашыл кесүүлөрдүн маариси чоң болот экен. Мына кескенибизде мына байкасаңыз болот. Мына ноодалар, мына шактар бышат экен дагы, мөмө байлач бүчүрлөрү көбөйөт. Мына жергенде мына эмки жылда мыналар бүт мөмө байлап ушундай деңгээлге көтөрүлөт да, ошол жерде мөмө байлаган эсепте болот экен. Чамаңызда кийинки жылы мөмө көп байлайт, э? Бул өзү айтылат супер сорту деп. Супер сорт деген жандырмак сөзү менен айтып берсек, мөмө байлоочу көп
bütürlöөрү köp деген түшүндүрөт экен. Супер деген сөздүн таржымалы мөмө байлоочу бүтүрлөр мына жакын жайланышкан, көп жиш жайланышкан деген. Адатта биздин бийик бойлуу алмалардын мында мөмө байлоочу бүтүрлөрү аз болот. Ошодон супер сорт деген мааниси ошого жатат экен. Азыр ичке болуп чыккан сабактар булар бүтүр байлоочу, мөмө байлоочу бүтүрлөр. Ошолор мына көрүнүп турат, өзүмө томтоюп көрүнүп турат. Анан булардын бутоо усулу башкача болот. Стройный веретено деп коет экен. Мына биринчи ярусу, биринчи этажы. Мына экинчи этаж мына жаралды. Муну аздектеп карап, мына лидер катарында эмки жылда буталат, жазында. Экинчи кабатка кетет. Экинчи кабат куралат. Кийин үчүнчү кабат куралса, бийиктиги 3,5 чейин жетет, токтойт ошодон. Болду. Азыр мого биринчи кабат, Биринчи ярус, мына биринчи кабат, мына биринчи кабаты. Мына биз кескен жерден, мына быйылкы кескен жер, мына асты жагы бүт мына мөмө бүчүргө айланган. Кескенде мына шактары бышып туруп, мөмө бүчүрлөр уктаган, бүчүрлөр ойгонуп, мөмө бүчүргө айланат. Мына көп жалбырактуу болуп мөмө бүчүргө айланган жери. Азыр мисалы могу жерден кесилди, кескенден кийин бул жака мөмө байлоочу бүтүрлөр пайда болду. Пайда болот ошо Бул кескен. жакта али көп пайда болду экен. Муну кийинки жылы Кийинки жылы кыркканда мына жерге чейин мөмө байлоочу бүтүрлөр пайда болуп туруп, мөмөнүн үрүнү ушул деңгээлге көтөрүлөт. Ал сөзсүз керек экен. Бул эки жолу кесилди. Быйылкы жылда себеби ошондой жашыл бутоо, анан мөмө байлоочу бутооду эки жолу. Бир экинчи жолкусунда кесүүдөн максат азыгыны артыкча сарп кетпеш үчүн кээ бирлер мына калат, мына жирабек деп коет, артыкча шак мына ал. Артыкча шакты мына жерден бир алып ташташ керек. Мына көп алмадан кийин адашуучулук болот экен. Алып таштаганда бүт мына кеткен азык, сарптар бүт мынага өтөт дагы, жоонорот биринчиден. Экинчиден мына мөмө байлоого кийинки жылга даярданган эсебинде мына. Ошондой сөзсүз ошондой карап туруп, бутооду талап кылган. Ошондой эле десеңиз, бул нерсе көк жашыл бутоо бийик бойлуу алмаларга да мүнөздүү. Бул эле бир ошо экөөнүн табияты бирдей эле өзү негизи. Биз ага этибар бербейбиз. Жаш көчөттөрдү, бийик бойлууларды тиккен кезде дагы ушундай тарбияны жүргүзүү керек. Мисалы үчүн бизде чаша деп баягытай кесе сыпатында буташаттар, анда алма дарак кыйналып, мынтип порпой. Ошондо кыйналып калат экен дагы. Кийин жылың сайын мөмө байлаш усулу токтоп калат экен, тартиби. Бир жыл нагрузка келип калып, кийинки жылга албай калат. Мына бутоодо бийик бойлуулар жөнүндө айтса, бийик бойлуулар да ушундай эле акыбалда жакыныраак эгип туруп, мына веретону мына биринчи мындай кылып лидерди жаратса, ал азыкты көп сарп кылбайт, жылдай алат. Бутоо маселеси жеңилдейт. Анан мөмөнүн калибровкасы оңолот экен. Бир базарга өтүмдүү мөмө алыштын жолжосуну ошондо жаралат экен. Ошону пайдаланып биз ушундай тартипке салдык азыр эми. Себеби бул жакын жайланышканга байланыштуу бара-бара бири-бирине жетип калат деген, шактар жетип калат деп ошонун тартибинде жасап атабыз. Өтө түшүнүктүү. Эми бир кеп мындай. Бул жерде негизи курулуу системасы, көчөттөрдүн аралыгы кандай болгон эми бул? Бул мана техника жүрүп айдоо жагы 4 тарап, катар тарабы 4-3 схемасында тигилген. Бул негизи мотор техникалар алынган. Могу сугаруу системасы кайсыл жактын системасы, кайсыл жактын техникасы? Бул сугаруу системасы Израилден келинген. Акыркы технология катарында бир эле помпасы итальяныкы, ушул ар бир 40 сантиметрде тамчып турат. Ушул себеби неме чыкпаш үчүн, чөп чыкпаш үчүн биз шлангыны алысыраак таштадык. Бул эмне үчүн мындай 50-60 сантиметр алыстыкта койгонсуздар? Себеби эгерде биз астына кое турган болсок, мына жерде чөп көп чыгат. Нымдуулукка жараша чөп өсүп кеткенде отоо чөптөрүнөн кутулуш кыйын болуп калат. Эгерде мына чоңойгонго байланыштуу мунун тамырлары алыс келип турат. Ушул жерден кыргызда сөз бар, төөгө
жантак керек болсо мойнун чозот дегендей тамырлары соруучу тамырлары ушул жерде болгонго байланыштуу ушул жерге алыстатып койдук дагы. Эгерде отоо чөптөр чыга турган болсо мотоблок менен ушундай жок кылып коюш ыңгайлуу болуш үчүн ушундай алысыраак койдук. Эмки жылы биз ушунун наркы тарабына 60-70 сантиметр алыска коебуз. Бул багбанчылыктын негизги, мисалы бак жасоонун негизги тартиби мына ушундай чөп жок, алманын астына эч нерсе тикпеш керекпи? Өзү технологиясы ушундай экен, биз ошону жасадык. Ошого жараша ошонун акыбетин азыр жыйынтыгын алып атабыз. Мына көрүп турасыздар, өзү мөмөнү байлап баштады. 3-жылда эле эгерде биз отоо чөптөр жок кылбасак, бүт оору зыянкечтер байырлап ала турганга мүмкүнчүлүгү ачылып калат экен, жаралып калат экен. Байырлап ошол жерде бизди аны менен күрөш кыйындап барат экен. Ошон үчүн ошо таза мына дарактардын тамырлары эс алып туруш үчүн технологиясы ошондой экен, ушуну жасап келатабыз. Бул бизге эффектин берип атканына биз кубанып турабыз, ошондой болуш керек экен. Мисалы биздин көпчүлүк жарандарга мүнөздүү нерсе бакты кылат, астына чөптү өстүрүп орот, жүгөрү эгет, арпа эгет, пахта эгет, жана ошондой эле беде кылып салат көпчүлүгү. Ошол туура эмес болот экен, себеби бедени айтып калдыңыз. Беде өзү ушундай мөмөлүү дарактардын бычагы болот экен, себеби тамыры 2 метр, 2,5 метрге чейин балып туруп, дарак ала турган азыктарды талашып жей турган мүмкүнчүлүк жаралып калат экен. Эгерде башка отоо чөптөр болсо, айттымга бүт чымын-чиркей зыянкечтер байырлап жүрүшкө ошо ыңгайлуу шарт түзүлүп туруп, цикада деген чымын-чиркейлердин түрлөрү көп да, ошолор зыян келтип, мына байкасаңыз, мына стволдорунда бүт эч кандай жараттын ары бери жок, таза, туптунук мөмөлөрү, мына кала берсе туптунук, мына чара төгөрөгү мындай болуп, мына бар жок кызыл бойдон калган, муну арчыса, мына кызыл болуп калат. Бул дагы бар, өзүнүн кондициясы жете элек. Дагы бир 20 күндөйдүкө үзүш, мына бүгүн 25 болгон болсо, 10-15 күн бар эле. Бул дагы кочкулданып барат бул. Муну бага бериңиз. Муну мен акырын жеп коем. Ооба, жеп коюңуз. Насип этсин. Бул ошондой 2,5 гектар. Бул эми чамаңыздарда дагы кайсы жылы максималдуу түшүм берүүгө жетет бул? Бул өзү айтылышы боюнча биз бийик бойлуу тоолуу жерде турабыз. Деңиз деңгээлинин 2000 бийиктикте турат. Биздин бак ушул жерде жайланышкан. Алын айтканым амал деп айтабыз. Вегетационный период аздыгыга байланыштуу. Бизде 3 жылда 1 жыл артка ысык жерге салыштырмалуу 3 жыл артка тартылган эсепте болуп калат экен. Ошондо 5-жылда коммерческий урожайды берип баштайт. А биз ушундай караганын шарапатында эмки жылда коммерческий урожайды берип баштайт. 4-жылы. Себебине карап көрүңүз. Мынанда бүт мына жерге чейин мына 1 метр мөмө байлоочу бүтүрлөрү ойгонуп баштаган, даяр турат эмки жылга. Мына урунда кесилгенден асты жагы, кесилгенден. Себеби ошо нооданы бышырып мөмө байлоочу бүтүрлөрдү айлантырыш үчүн ушундай кесүү жүргүзгөнбүз. Сиздерге түшүнүктүү болду окшойт. Израильский система менен курулган, мындайча айтканда 50-60 см алыстан болуп тур. Ушундай алыстыкта болсо дагы суу жанакы соруучу тамырлары ошо көздөй өсө берет экен өзү. Анан мына азыр эле булардын өзү адатта ушул сорт крупноплодный деп айтылат экен, чоң мөмөлөр чоң болот экен. Мына азыр эми 350-400 граммга чейин мен билбей калышым, мына 300 грамм. Биз божомолдо тартып көрдүк да, мына 400 грамм, мисалы үчүн 400 граммга чейин. Бул биздин базар чоң көлөмдүү алмаларды сүйгөн үчүн бизге ыңгайлуу сорт катарында ушуну тандадык. Себеби бул калибровкасы, мына базарга өтүмдүгү, кочкулдугу бизге төп келди биздин. Ошодон ушул сортту тандап алдык. Анан суукка чыдамдуулугу, манан өзгөчөлүгү дагы айтып коеюн. Бул мөмөнүн, бул сорттун өзгөчөлүгү транспортабельность деп коебуз, алыска ташууга ныктыгы, сактаганда көп мөөнөттө сактоо мүмкүнчүлүгү бар экен. Ушу подвалдын да сактаганда эле холодильникте болсо өтө дагы сонун болот экен. Кардарлар дагы ушул сортту укканда ушуга көбүрөөк кардар чыгышы мүмкүн экен. Себеби өтө нык болот, ичин жарып көрсө көк болот, сакталуу мөөнөтү көп дегенди түшүндүрөт экен ошондо.
азыр мындай суроо да. Эми ушул жерди жетиштирип, белгилүү бир жылга келгенде, белгилүү бир мезгилге келгенде, ушу 2,5 гектардагы ушул алмаңыздан канча тонна алып калышыңыз мүмкүн чамаңызда? Эми бул нерсе кароого дагы таасир берет. Кароо эгерде жаш карай турган болсо гектарынан бир 60-70 тонна деген ошондой жыйынтык болот экен. Азыр эми интернет заманы эмес, интернеттен карап көргөндө ушул сортту кароо усулуну сактаса, ошол бүт технологиясын сактаганда ошондой деңгээлге жетсе болот экен деген тыянак бар. Уктуңуздар, 1 гектардан 60 же 70 гектар алма алса болот деген 60 тонна, 60-70 тонна алма алса болот деген тыянак бар дейт. Эми сиздер салыштырып көрүңүздөр. Биздин айылда 61 гектар мына Golden Rangers деген мына. Бул сорттагы ар бир чөлкөмдө ар бир аба ырайы бар жерде башкача өзгөрөт экен. Бул бизге жылуу жерде боло турганга байланыштуу анчейин чоңой койбойт экен. Себеби биздин мына чөлкөм ичине суук болуп калат экен. Бирок чаңдатышка керек үчүн биз муну эктик. Мисалы, могу көчөткө токтолсок, ушу көчөт боюнча бир мүнөздөмө берсеңиз. Бул биринчи жылдары биз бул гүлдөрүнү, мөмөлөрүнү күйүп таштаганбыз. Болбосо бүт эле ушундай мөмө алып туруп, баягы жоонорбой өзү чүнчүп кеткен болушу мүмкүн эле да. Ошон үчүн биз кичине чоңойбасын деген иретте алып таштаганбыз. Ошон үчүн мына тийбей калган даракта көп алып алган. Мына жерлерди көп алып алган. Биз аны күтпөйбүз. Биз кезинде ошо муну суюлтуп турабыз. Мындай кичинелери болуп калат. Калибровкасы болуш үчүн мынаны алып таштаганда калган калибровкасы туура келет экен. Ошону кароо керек экен. Мына көрө алдыңыздар. Баарыбызга үлгү боло турган көчөт плантация. Мына ушул 2,5 гектарда жүрүп атыптыр. Буюрса кийинки жылдардан 2-3 жылдан кийин өтө чоң массага кирип алат экен да. Ошондой эми күтүлүп атат. Эми Кудай буюрса, Кудай насип кылса, ошондой нерсени күтүп атабыз, эми аракет жасап атабыз. Муну эми кандай десем, ушу тынбай чабып, карап, ушундай деңгээлде калтырасыздар. Бир айда бир чабып турабыз. Мына мотоблок менен 2 тарабы жүрүлөт. Ортосу трактор менен айдалат, фреза менен айдалат. Фреза менен айдаганда аралаштырып, кээ бир кезде отту кичине өстүрүп, бир карыш өстүрүп туруп чайнатабыз. Себеби өзүндө биологиялык угут болот экен өзүнө. Ошондой жолунда жасап атабыз. Анан тамчылатуу системасынын бир жакшы жактары бүт азыктарды тамчылатуу аркылуу берилет. Минеральный удобрение болобу, жөнөкөй микроудобрениялар болобу, баардыгы тамчылатуу аркылуу берилет. Ушул удобренияны азыр ушу көчөттөргө кандай стилдерде берип атасыздар эми ушу тамчылатып сугаруудан башка? Тамчылатып сугаруудан башка да жалбырак аркылуу да берген жактары бар. Бизде турецкий чачкыч бар. Бир чачканда, трактор менен чачканда 2 жөөктү наркы алманы деле каптап кетет. 2 тарап бир жүргөндө шамал багытына карап туруп жүрөбүз. 4 катарды бир жолу алып кетет. Ошону чачканда жалбырак аркылуу витаминдерди чачабыз. Жалбырак аркылуу берсе да болот. Ошондо ар кандай көп аттары көптө 20 Агромастер 20 дегени бар. Анан мына кремний дегени бар, гумат дегени бар, көп түрдөгү. Аны биз өз ички немесин билип калдык, кандай азыктар маанилүү, таасирлүү, сиңимдүү болушун. Ошого карап туруп буларга ушу берип турабыз азыктарды. Бизге дээрлик түшүнүктүү болду. Биз азыр негизи бул жердин сугаруу системасы кандай жүрүп жатканын бассейндерди апарып көрсөтөлү. Биз эми сугаруу системасын көрсөтөбүз. Сугаруу системасы мынандай бир бөлмөдө атайын мына Италиядан келген помпа, мотор 7,5 киловаттык. Ушудан келип туруп, мына израильский бүт компьютеризация. Мына жерде неме кылынган,
özün erkin 1 saatte je 40 minutta külçet etip koysan özünü özü mına hazır tazala başladı. Mına tazala başladı, türküp çıkarıveret. Toптолгон акыр чикирди ылайкаларды өзүн өзү тазалап дагы өз жолуна түшүп сугарып кете берет. Бул адам фактору керек эмес буга. Demek bunun özgöçölүгү сууду фильтрлеп турат, көчөттөргө ылайка жаман сууду апарбайт. Жаман сууду алып барбайт, анан өзүн өзү тазалап турат. Автоматикада өзүн өзү ачып тазалап отурбайсың, мына жерге жыйылган бүт кирлерди ар бир 40 минутта өзүн өзү ачып тазалап кайра жаап да иштеп кете берет. Адам фактору керек эмес. Мына. Окей.